Бүгін 17 январда ырчы Бегімай Бекбоева мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу ырчы Дайыр Исмадияров тастыктады. Маалым болгондой ал ооруп жүргөн. Бегімай Бекбоева 1990 жылы 27 февралда Нарында туулган. Атасы Токторбек Бекбоев обончу аткаруучу, апасы Жаңыл Кудайбергенова актриса Куудул. Алгач сахнага 5-классында Каныки Эралиеванын концертинде Асель Турдалиеванын «Эх байке» деген ыры менен чыккан. Акыркы жылдары ден соолугуна байланыштуу сахнадан алыстап кеткен. Бегімай Бекбоева 2019 жылдын жазында башынан шишик алдырганын айткан эле. Болотбек Айдаркулов каналы ырчынын мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.